районундагы мурдагы Маяк айылы азыркы учурдагы Ысык көл айылында 18 жылдан бери салттуу түрдө өтүп келе жаткан Camp Travel фестивалі өтүүдө. Ал фестивальга 25 өлкөдөн атайын меймандар келишкен. Бул фестивалдын максаты саякаттап жүргөн туристтердин башын бириктирүү, анан салттуу түрдө кезек менен ар бир өлкөдө өткөрүлүп жатат. Ошол барган өлкөнүн каада салтын, наркын, үрп адатын, ошондой эле ар бир өлкөнүн улуттук оюндары менен тааныштырып, ар түрдүү спорт сүйүүчүлөргө, улуттук оюндарды сүйүүчүлөргө, ошондой эле авто жарышты сүйүүчүлөр арасында конкурстар жүрүп жатат. Анда эмесе ушул фестивалдын жүрүшүн бирге чогуу тыңдайлы. Чындыгында дүйнөнүн 25 жагынан агылып келген туристтерге Кыргызстандын, анын ичинен Ысык көл жергеси, көл жээкте өткөн бул фестиваль жогорку деңгээлде уюштурулганы айтпаса да түшүнүктүү. Биздин өлкөнүн уюштуруучулары тегерек кезек берүүчү айлампага ар жылы өткөн өлкөнүн аттарын бекитип, тарыхка из калтырып, салтка айланып, жүрөлгө уланып жатканынан кабарлашты. Жана дүйнө жүзүн көрүп, путешествие кылып жүргөндөр, ошолорду бириктиргенге кишилерди. Биздин өзгөчө биз бүгүн өткөрүп аткан фестиваль, буну Camp Travel Fest деп жаңы уюштурдук. Негизги фестиваль бул эл аралык внедорожный фестиваль, жол таңдаштардын фестивалы деп коет. Ошо менен чогуу бириктирип, отдельно Camp Travel Fest деп Кыргызстанга уюштуруп атабыз. Бул фестивалдын максаты эми жыл сайын Кыргызстандын ичинде өткөргөнү, ошо максат менен өткөрүп атабыз. Бул автомотоспортту бул фестивалга просто мындай жабыштырып койдук да десек болот. Негизи бул путешественниктердин, бул туристтердин фестивалы. Анан арасында, ошо туристтердин арасында жана жарышка катышкандар көп бар, ошолор суранат. Бир жарыш өткөрүп койгула деп, ошого биз дагы немет уюштуруп атабыз, могу жарыштарды уюштуруп. Бул негизи азыр чемпионат Кыргызстаны по мотокроссу болот. Ошолорду эртең өткөрөбүз. Биринчи күнү джип спринттин бул именно фестиваль, могу фестивальга караштуу джип спринт өткөрөбүз. Жунушалиев Нурдин. Уюштуручу. Ал эми мындай саамалыкты колдогон Түп райондук мамлекеттик администрациясы бул фестивалдын жүрүшүндө демөөрчүлүк кылып, куттуктоо сөздөрүн айтышып, келген конокторду меймандостук менен тосуп алышты. Фестиваль 3 күнгө созулуп, шаңдуу өтүп, белгилүү ырчы бийчилер менен коштолуп, көңүлдүү кештер өттү. Бул эл аралык иш-чара 18-чи жолу өтүп атат. Мына Түп районунда азыр мына Ысык көл айыл аймагында бизге ушул 5 мамлекеттен Орусия, Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, анан Кыргызстан өзүбүздүн спортчулар келди. Бул эл аралык кемп джип фестивалы. Ошол эртең жанагы өзү биргелекте автоспорт федерациясы менен башка бир өнөктөш уюмдар менен уюштуруп атабыз. Мунун баары эң негизги максаттары ошол спортту жана туризмди багыттарды өнүктүрүү. Анан эми мына көрүп атасыңар, быйыл азыр туристтик сезон жакшы өтүп атат. Өзүбүздүн мына Ысык көл жергесинде Түп районунда өзгөчө мына жакшы маанай тартуулап, азыр коноктун баары мына ачылышы болду. Эми 2 күндүк мына спорттук иш-чаралар өтөт. Джип боюнча чемпионат өтөт. Эндуро деген мотоциклдер бар, ошолордун Кыргыз Республикасынын чемпионаты өтөт. Ошондуктан мен ойлойм, бунун баары биз карап көрөбүз, кандай бир жыйынтыгы болгондон кийин, бирок эмки жылга да ушундай туристтерди кызыктыруу, туристтердин агымын туристтерди көбөйтүү максатында биз муну өткөзөбүз. Белоруссиядан келген Павел мырза кубанычы менен бөлүшүп, уюштуруучулук жагы эң мыкты болгонун белгилеп, 18 жылдан бери бул фестивалга калтырбай барып жүргөнүн айтты. В этой замечательной стране
Бул кереметтүү өлкөдө спорт чеберлерин, өзүбүздүн өнөктөштөрүбүздү көрүп, алар менен жолугушуу биз үчүн чоң сыймык. Мындай фестивалга биз жол тандабастар менен барабыз. Авто жарыштан кумарыбыз канып, рахат алабыз. Фестивалдын салттуу түрдө өтүп, жыл сайын уюштурулуп жатканына ыраазымын. Өзгөчө мамлекет колдоого алганы өтө жакшы болду. Уюштуруу жагы да өтө мыкты болуптур. Ушуга алыстан миңдеген километрден келгенибиз унутулуп калды. Биз дароо ысык көлгө түшүп, сергип чыргадык. Суунун кристалдай тунуктугу, тазасы, ден соолукка пайдалуулугу өзгөчө экен. Менде сөз жок. Бардыгы сонун, эң жакшы. Фестивалдын катышуучуларына ийгилик каалайм жана келерки жылы Белоруссиядан жолукканча. Мында ар өлкөдөн келген туристтер касиеттүү ысык көлгө түшүп ырахаттанып эс алып жатышты. Ал эми Camp Travel Fest фестивалынын экинчи күнү жол тандабастар менен авто жарышуу мелдеши башталды. Анда авто сүйүүчүлөр өзлөрүнүн жол тандабастарынын күчүн сынап, кумдан ар түркүн көрсөтмө кыймылдарды, айланма өнөрлөрдү тартуулашып, авто жарыш кызуулантылды. Мында жол тандабастардын көлөмү, күчтүүлүгү жана спорт багытындагылар, ошондой эле керектүү шаймандардын кошулуп жасалгаланышы менен айдоочулары өнөрлүү айла амалдарды көрсөтүшүп, барган сайын күйөрмандарды кызытып жарышты. Бул жол тандабастарды четинен карап колдоп келген күйөрмандардын коопсуздуктары да каралып, укук коргоо кызматкерлери да өз милдеттерин так аткарышты. Ошондой эле авто жарышта кокустук болуп кетсе, айдоочуларга медициналык жардам көрсөтүүгө дарыгерлер дагы даяр турушту. Бирок бардыгы ийгиликтүү өтүп, эч кандай тартип бузуулар жана ден соолукка зыян келген учурлар катталбастан фестиваль ийгиликтүү аяктады. Соңунда жеңүүчүлөр аныкталып, баалуу белектери тапшырылды. Нуржан Дөткулова, Батыр Абиев, Асылбек Касенов, Атайын репортаж программасына Түп районунан.